Assalamu алейкум, урматтуу достор, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү жаңылыктарда чек араны коргогондорго ушул укук коргоо органдарында мисалы бүгүнкү күндө үйлөр берилди да, туурабы? Мейли берилгениге каршы эмесмин. Берилсин, бирок азыркы убакта бериле турган мезгил эмес да. Баткенде элим не болуп атат? Булар үйдө эмненин урматына алышты? Чек араны коргоду дейт. 3 солдаттарды алдыга салып коюп, 3 солдаттын өлүмүнүн урматына үй алытабы? Же Баткенде 36 жарандын өлүмүнүн урматына үй алытабы? Душмандар бастырып келди. Ошолорду мына чындыгында биз Манастын урпагы кыргыз эли илгертен баатыр эл болуп келген. Бүгүнкү күндө уят болдук чындыгында. Хотя өз жерибизди корго албадык. Ошолор өзү мына талап тоноолор болду, үйлөр күйдү. Ошолорду корго албады, ошолордун урматына үй алып отурабы? Могул азыр бул биринчи орунда турган тема эмес да бул. Карапайым элдер бар. Мисалы үчүн булар ачкалыктан өлүп калган жери жок. Бул чоң иштейт. Айлыгы бар, үй бүлөсү жакшы. Кудайга шүгүр. Ачкадан өлгөн жери жок. Карапайым элдер бар. Бирөөнүн сарайында жашаган кыргыздар бар. Бирөөнүн сарайында. Суу кайнатайын десе суу кайнабайт. Жамгырда отуну суу болуп калган карапайым элдер бар. Эмнеге ошолорго жардам көргөзбөйсүңөр? Ар бир өлгөн адамдарга бакы 1 миллион сомдон акча берилет. Үй бүлөсүнө 1 миллион сомдон акча берилет эле. Ошону бербейсиңерби эртерээк? Бакы 3 солдаттын урматына үй бүлөсүнө жардам көргөзбөйсүңөрбү? Бүгүнкү ошол үй алып отургандар ошолордун өлүмүнө, 36 жарандын өлүмүнө, ошолордун урматына Кыргызстанга душман бастырып келди. Ошолор корго албады, үйлөр күйдү. Талап тоноолор болду. Жарандар үзөлдү. Ошолордун урматына алып отурабы? Өздөрү деле кичине ойлонуш керек эле да. Бүгүнкү бийлик деле кое турайын муну. Сыйлыкты кийинки башка күнгө деле жетишебиз. Азыр биринчи очуртта өзү Садыр Жапаров өткөндө айттылы. Биринчи орунда мен Баткенге акча жумшап атам. Баткенди буйруса акыркы мына 10 жылдын аралыгында Баткен эң жакшы областтардан болот деп. Кыргызстан Баткенден башталат деп. Бирок азыр кылып аткан иши Баткенди үйлөр бүт элек. Эми фундамент юнда бүтөт дедиби? Юнга чейин бүтпөй билбейм. Эми фундаменти бүт элек. Фундаменти толук түрдө бүт элек. Кичине мындай караштырыш керек да, туугандар. Калыстык кылыш керек да. Мейли бүгүнкү бийлик жакшы иштерде иштесин, эми бирок мындай нерселерди кое туруп, бул кыйналган элге жардам берип туруш керек да пока что. Элдер не болуп атат азыр? Кымбатчылык болуп кетти. Продукта кымбаттап кетти, светтер кымбаттап кетти, билеттердин баасы арзан, кымбат. Россияга барып иштейин десе, бир малын сатып туруп, анан кийин Россияга учкан атат. Карапайым эл. Булардын азыр ачкадан өлгөн жери жок да, Кудайга шүгүр эле. Үй жок жаткандар бар. Бирөөнүн баякы куруп койгон үйүнү сурап, бүт элек үйүнү сурап, төнөп турайлычы, үйүм жок дегендер бар. Ошолорду кам көрбөйсүңөрбү ошолорго? Анан унчукпай сын айтып чыкса жаман көрөсүңөр. Биз сын айтып чыкса карапайым, мага эчтекенин кереги жок, Кудайга шүгүр, мен кара курсагым дагы болом. Бирок мен баягы карапайым кыйналган элдерге гана сын айтып, ошо бийликке сын айтып чыгам, ошолорду карабайбы депчи. Анан баягы
эми Садыр Жапаровдун тарапташтары жамандап атсыңар. Ушулар жалганбы же? Мен жалган айттымбы? Бүгүнкү иштер таптакыр туура эмес болду. Туура эмесин туура эмес деп айтат. Кече күнү мурдакы бийлик Кыргызды аябай сызга батырды эле. Мына ушулар камалып отурат. Алга мен Садыр Жапаровго 5 баа берем. А бүгүнкү кылган иши туура эмес. Калыстык болуш керек да, мындай иман деген барбы жүрөктө, мындай мээр деген барбы? Баягы Сабырөөнүн сарайында араң баягы жамгыр жааса оту өчүп калат. Отуну суу болуп калат. Көрдүм өткөндө канчалаган адамдар бар мындай. Өлгөндөрдүн ата энелери сыздап отурат. Мейли туугандар, ушуну таратып коюңуздар, элге жетсин.